сатып ал деп айтқанмын. Мен түшүндүм. Майпаң мамалак деген жомоктун түшүндүгүнү айтып берем. Бүгүн Шареянын туулган күнү экен. Шарея чоң атасынан качан досторум келет деди. Анан чоң атасы 10 мүнөттөй күтүп тур дейт. Анан Шареяга 10 мүнөтпү деп бир путу менен жерди тепкилеп, путу шалпактап, пут кийими шалпактап баштады. Анан бир аздан эле эшик шыңгырап калды. Чоң атасы барып ачса, ал Шареянын достору экен. Достору Мамалак деген достору, Лая, дагы башка деген достору жайлашат экен. Белектерин берип ачышты. Ачышат экен да. Ачышып, ойношуп, каткырышып, ар бала кылышып, анан бир аздан кийин курсагы ачып калышты да. Анан курсагы ачканда чоң атасы келип калат да. Чоң атасы келип, ким куймак жейт дегенде бар жол курсагы ачып, колун көтөрүштү. Көтөрүшкөндө майли 10 мүнөттөй күтүп тургула. Мен адегенде мен куймактын камырын жасайын деп кетип калдым. Бир азда эле эшик дагы шыңгырап калды. Чоң атасы, Шареянын чоң атасы колун жууп, эшикти ачканы кетти. Мынтип айтып кетти. Шарея, азыр бар жогу ысык куймак жасайбыз деп кетип калганда, Шареяга чоң атасынын сөзү жакпай калды. Анан мынтип Шарея: мен курсам ачты, мен куймак жегим келет, мен бүгүн туулган күнүм деп столдун жанына келип, куймактын көмөчүн казанга салганда, анан кийин ашпозчуга окшоп тарайын дегенде колуна куймак түшүп калып, куймактын көмөчү түшүп калып, ай ысык экен деп ыргытып жүргөндө казандагы көмөч дагы түшүп калып, колуна кызарып так түшүп калат. Так түшүп калганда ысык деп каткырып ыйлады. Анан Майпаң Мамалак деген досу келип сунагызып болсом колун тосту. Колун тоскондо түшүндүрөт экен. Адамдын тери ысыкка чыдабайт дейт. Ысыкка чыдабайт. Ошон үчүн сен ысык нерселерден, оттон этият болушуң керек дегенде, анан кийин Шарея путун жерге тепкилеп ыйлады. Анан кийин Шареянын чоң атасы келип калды. Келип калып, анан Шарея үмүттөлүп туруп калганда, чоң атасы колунан кармап туруп, агыткан сууга кайта колун тосту. Андан кийин чоң атасы түшүндүрүп берет экен да. Адамдын тери назик, ал адамдын тери ысыкка чыдабайт дейт. Андан кийин түшүндүрүп бергенде, эми 10 мүнөттөй ушу тосуп тур дейт да. Тосуп тур дегенде, андан кийин эме дейт. Шарея колун күйүп кетти деп, анан ошентип эме дейт.
Ananın 10 minutta kütüp dur emi degende ben şöyle mali 10 minutta kütüp durayım dedim. Anneannem kolumuz suya toydu dep havada düşündüm büyüdüğünü şöyle düşündüm çoğunlukla emi ben dostlarıma kuymak kılıp veresiz bir deydi. Maypan mamalak, bugün Şeria'nın tuğan günü bugün ötkürmey boldu. Çoğunlukla benim dostlarım kaçan gelecek dedi. 10 minuttan keyin kelip kalşat dedi. Oşonça ubak mı dedi Şeria. Şeria'nın cini gelip cezi tepkiledi. Bir ubakta eşikten kongrası kağıldı. Çoğatası eşikti. Açsa ele Şeria'nın dostları kelip kalıştı. Amir, Laura, Zibe, Maypan mamalak degen dostları kelişip, beleklerin verişip, oynaştı, ırdaştı, beyleşti. Odan keyin çarşaşıp kursakları açıştı. Kim kuymak jeyt dedi. Çoğatası. Balar suyunkel kol çalışıp, men de kol kötörüştü. Eşikten kongrası da kağıldı. Çoğatası kolun juup eşikte açayın degende kamır da değeri bolup bugün tatlı kuymak pişirabız degende balдар suyun ketip daha kol çabıştı. Şeria'nın cini kelip ketip kursağım açtı dep özüm pişiramın dep kuymaktı kazanға salıp otarayın degendeler kazan жерге düşüp ketip Şevranın kolu kuyup kalıp ilap girdi. Maypan mamalak gelip Şevranın kolun muzdak suğa saldı. Oşonçun ısık nesillerden alış duruş gerek dedi Maypan mamalak. Şevra ayttı. Benim dostlarıma kuymak pişirip veresiz mi dedi.